окуяны турукташтыруу максатында жана элдин арасында ортодогу мындан ары чырды болдурбоо максатында тиешелүү эки тараптын дагы жергиликтүү деңгээлде жетекчилери жана күч органдарынын башчылары сүйлөшүү жүргүзүп атат. Бүгүнкү ушул окуянын келип чыгышы мына акыркы убактардан бери мына такталбаган чек ара аймактарда ар кандай курулуш иштери жүрүп жатканына байланыштуу жана бири мына тажик тараптан дагы мурда күнү ушул Көк Таш айыл аймагына чектеш жерде мына үйдүн заборун куруунун натыйжасында мына бир топ пикир келишпестикке чыкты эле. Мына ушуга окшогон маселелерден чоң окуяга айланып кетип атат да. Сүйлөшүүлөр мына ошол окуя болгон аймакта болот. Буюрса мен ойлойм ушул эки тараптан дагы бардык маселелерди, чечилбей жаткан маселелерди жана ошого окшогон кээ бир чарбалык маселелерди сүйлөшүү жолу менен гана чечип, жергиликтүү элде ошол чек ара аймактарда тынчтыкты жана абалды турукташтыруу боюнча иш аракеттер жүргүзөбүз. 9 эликтерде үйдөн чыккан. 9 эликтерде чыгып, ошол эле кыргыздардын жолунан эле кетип аткан. Ошол жерден тажиктар мектеби бар эле тажиктардынчы. Бияк кыргыз, баягы тажик да ошол жер, эми кыргыздардын жолу бар. Ошол жерден эле мектептен ашып өтүп, 7-8 таасы уруп, жыгытып эсим ооганын билем да, эсим ооган. Анан эле бир көзүм ачсам сүдүрөп кетип аттылар. Тажиктерби? Тажиктер. Саламат. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай жигиттер? Акыбалыңар жакшыбы? Кайсы жерге жаракат алдың? Кандайсың? Эме жакшы болуп кеткилеби? Карап буларга комуш максималдуу. Кыргызстан жолу менен тажиктар кулабдан ашып 7-8 таасы. Жок. Ашып уруп эсим оода. Бүгүнкү окуя боюнча биздин больницага 6 бетап түштү. Анын ичинен 2 гражданский и 4 военнослужащий, сотрудниктер, ошо военнослужащийлер. Азыркы маалда алардын общий состояниясы туруктуу, удовлетворительный. Бардыгына биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Аларга ок тийгенби ошо? Кандай эмеде келишти? Келгендеги абалы кандай келди? Келгенде ошо ок тийип 2 адам келди, 2 жаран келди. Анын ичинен бирөөсү гражданский, бирөөсү военнослужащий, кызмат жоокер. Азыр олорго күнү тең бирөөнө операция кылынды. Кайсы жерге тийген экен ошол операция? Бул жерде операция лопаточная области болгон, правый лопаточная области ок тийген бирөөсүнүкү. А берки жарандыкы, гражданскийдики сквозная пулевое ранение левой кисти. Ошого күнү тең жардам көрсөтүлдү. Азыркы состояниясы удовлетворительный, жакшы.